Oş bacısında cumuş kılıp жүргөнүн Kırgızistan boyunca kontrabanda управленияның замначальнигі болып жұмышқа жеткенмин. Анан бир аз кырдаал жумуштары болуп, токугум чыгып, өз ыктыярым менен жумуштан кеткен элем. Ошондон бери бир жыл өттү. Райымбек Исмаилович мени тынч койбойт. Жумушка кайтасың, жумушка иштейсиң. Мен айткандай болот, мен дегендей болот деп. Коюңуз десем дагы эч тынч койбойт, жан бербейт. Мына 3-4 жолу биздин илерибизди, өзүмдү кошо 4 жолу атышты уже. Унчпай жүрөбүз. Бир да арыздан албайбыз. Билебиз эми арыздансак бул кишинин колуна бүгүнкү күндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Бандиттер менен биригип алып. Эми эмне десем, коркутуулар, үркүтүүлөр келип жатат. Можно тебя поближе, да? Менде мондой запистери бар. Мына шеф деп турат. Номери 775-71-11-11 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондой заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин тауып, мага табып келесиңер. Прагадан тирүүлүкпү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү даныйлары. Прагадан табасыңар деп. Адан тышкары мына менин WhatsApp'ымда турат. Бүт СМС'терим мына сураныч шеф, жумушуңузда иштебей эле кое берейин деп. Балдарыңыз аттырып эле жүрөт, бизди инвалид кылып тыштады, эмне кылайлы, кетип калайлы же тынч эле десек, мен айткандай болот, жумушка киресиң деп. Эми жумушта бул адам кыйнап таштады, билимдүү, акылдуу адамдарды албайт. Бүт подхалимдерди жайына топтоп алган. Анан болсо монтип кече Камчы Көлбаевдин балдарын жөнөтүштүр. Келип менин аялдарымды сөгүп кетишти. Эмне кылышты билбей жатам.